Биз Сооронбай Шариповдун Совбезде айткан сөзү үчүн таянып туруп келип атабыз элчи. Себеби ал айткан, эл чогулгула, мамлекетке өтүп кеткен жерлерди айткыла деген да биз айтып атабыз. Сага дагы ошол айтып атат. Урматтуу мекендештер, мына автобекет боюнча дал 2 адам аукционга катышкан. Бирисинен интервью алдык. Мына экинчиси Кыргызбаев Абдыхалил ушул автобекеттин директори болуп жүрүп өзүнө ыйгарып алган. Анткени буну Тазабек Сарпашев, Тайырбек Сарпашевтар үстүндө ушундай коррупциялык схемалар түзүп берген. Мектеп мисалы үчүн бул киши сүйлөп атам, токтол ынтымакка келели. Токтол ынтымактуу жашап атабыз. Ынтымактуу жашап атабыз. Биз бөлүнгөн жокпуз. Мына бөлүнүү азырдан башталат мына. Бул негизи мен Сарпашевдин жери, элдин баары билет, Кудай билет бул жерди. Бүт Сарпашевдин. Биз дагы чыкпайт элек, мейли деп иштенип, ыйлап сыктап жүрдүк. Эми келип алып, мына автовокзалдын ошонун өкүл баласыбы, өкүл атасыбы иши кылып келип биздин ичибизди күйдүрөт. Тазаламактыр, тазалагыла. Мына жердин баары биздики. Жолдун чекесинен бери тозуп алам. Мен эч кандай эмем жок деп атам. Siz avtobeket boyunca komissiyanın müçöz olğan ekensiniz koş avtobeketти приватизация кылып жүрүлдү. Ошол боюнча бирек о жол берсеңиз жакшы болот эле. Арыз үчүн. Бирок Абдыхалил ал эми подставной экен да мага. Подставной эмес ал. Эми Сарпаштын кол алымын иштегенин сиз эми жакшы билесиз да мага агай. Анда Биз өзүбүз комиссиядан өткөрүп атканда маны ийне жүйүнө чейин билесиз да. Ой инвестиция боюнча акчаны туура азыр шыйпыр да калмаган эмес анын. Райондор аралык деңгээлдин ажатканасы. Ушундайды каалаганбы токтолуктар, ушундай инвесторду бул инвестор катары кирген. Жакында сиздерге барактарынан бери көргөзөм. Кандай колдорду коюшкан, кантип алышкан. Калнакадан башка албады, башка бирөө алмак. Сен атаң болсо мүмкүнчүлүк болсо, сен атаң да алмак бекте. Сен мүмкүнчүлүгүң болсо ошол окко, сен да алмаксың. Бирөөнүн байлыгын алып алган байлыгын кереги жок бизге. Кереги жок аны кайра тартып алыш. Биз кайра эмне бир эле вокзал эмес, токтол эмес, бир эле токтол эмес. Биз Кыргызстан аны сатылып кеткен. Биз сага бир сураганда. Жок, токко переспектив турмун, сүйлөп болоюн. Азыр сиз айтып атасыз го, 202 метр депчи. Ошол кайсы жерден башталат? Азыр мен ошо эки барганы көрсөтөм. Сарпаштардын кландык башкаруусу менен көп жылдар бою ушул өзүбүздүн ой пикирди айтып жүрөбүз. Ал таза экен. Сыртын аны угуп калды. Жок, кылмыш изи козголгону, башка козголгону гана эмесин. Таза экен өзүн мындай азыр деле сыйлайм да, бирок баары бир баягы эл возможно башка кыялын көрүп, мен көп иштешип калып, башка кыялын көрүп, башка заттарын көрүп туруп жаман көрүшү мүмкүн. Бирок анын кичине патриоттук сезим бар болчу да. 2002-жылдан 2006-жылга жылга чейин Айыл шаруа департаментинде инженер болуп иштегем. Айыл шаруа техникалар боюнча инженер болуп, ошол жерде 5 жыл иштегем буга чейин. Анан ошол 2006-жылы Демек, Тазабек Сарпаштын кол астында иштеп атасыз 5 жыл. Кол астында иштегем 5 жыл. Автовокзалды коргоо комитетин түзөм, Кудай буйрса. Баарыбыз ушул жерге чогулабыз. Автовокзал элдик экенин биз далилдешибиз керек. Просто мындан башка кыла турган иши жок билбейм да. Колдон эчтеке келбейт. Тазабек ага, мына ары бери өтүп атат силерди байкап. Эртең чыкырайып, дипломаттык кармап туруп ушул жерде департаментке кирип кетет. Департаментте будай трансформатор не деген байлык келди? 24 жылдан бери эле отурат.